Урматтуу Алмаз Кулбекович, мына Россия Федерациясында бүгүнкү күндө биздин мекендештерибизге карата аябай катуу кысым көрсөтүп, ошол эле убакта иштеп аткан жеринде барып, уруп, ошолор сабап, ар кандай Россиядан чыгаруу аракеттерин көрүп, ушундай иштер болуп атат. Ушуларды алдын алуу боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Чоң рахмат. Негизи сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү, акыркы кездерде Россия расмий бийлиги бир топ өзүнүн мыйзамдарына өзгөрүштөрдү киргизди. Бул өзгөрүштөр негизи ошо бир гана эле кыргыз жарандарга эмес, башка чет өлкө жарандарга дагы каралган. Ошо миграциялык мыйзамдар катууланды. Себеп өзүңөр жакшы билесиңер, 2024-жылы Россия Федерациясында бир топ террордук акттар болгон. Ошо негизинде бүгүнкү күндө тилекке каршы укук коргоо органдар Россиянын ошол чет өлкө жарандарды текшерүү жумуштары катууланды. Тилекке каршы ошондой айрым окуяларда ошо текшерүүлөрдө өтө катуу болуп калат. Негизи ошо негизинде биздин элчилик жана Тышкы иштер министрлик ар бир түшкөн арыз болобу же ошо социалдык булактарда чыккан маалыматтарды текшерип, Россия тарап менен укук орган өкүлдөрү менен бул маселелерди иштешип келатабыз. Бул жерде мындай массалык түрдө болуп атат. Азыр 70 канча миң биздин мекендештерибизди Россиядан чыгарабыз деген маалымат болуп атат. Ошол эле убакта баягы мыйзамдар жалпысына кабыл алды деп атасыз. Биз болсо булар менен Бажы союзунда, уюмунда биргебиз. Ошол эле убакта ОДКБда биргебиз. Анан стратегиялык өнөктөшпүз дейбиз, жакын доспуз дейбиз. Анан кийин мындай жасап аткан мамилеси бул өтө туура эмес болуп атат. Ошол себептен бул боюнча мамлекеттик деңгээлде иштерди алып барып, ушу жарандарыбызга жеңилдик шарттары түзүп берсеңиздер. Ал эми биз Бажы союзунда отуруп, Евразияска кирип алып, анан биздин мекендештерибизге мындай жасаган мамилеси мен ойлойм туура эмес деп. Ошол эле убакта мына Россиянын премьер-министри кайсы бир фирманын кызыкчылыгын коргоп, биздин премьер-министрибизге доомат коюп атат да. Бул жерде биздин 100 миң деген жарандар жөнүндө сөз болуп атат. Ушул боюнча мен чакырам, мындай чечкиндүү, конкреттүү иштерди алып барсаңыздар, ушуларга жеңилдиктерди түзүү боюнча, ушул биздин жарандарыбыз ушул союздун алкагында кайсы бир жеңилдиктерди алып барып, ушуларга шарт түзүп берүү боюнча мамлекеттик саясат, мамлекеттик деңгээлде иштерди алып барсаңыздар. Чоң рахмат.